башкы биринчи бөлүмдө бир канча бөлүмдөн турат. Башкы биринчи бөлүмүндө биз Чубак устаздын баягы өмүрүнүн башатынан көбүрөөк басым жасаганга себеби бир аалымдын аалым болуп калыптанышында анын баягы ушунчолук бүткүл элдин сүйүүсүн көңүлүн өзүнө буруп сүйүүсүнө татыган ушундай аалымдын аалым болуп калыптанышында кандай жагдайлар кандай кырдаалдар негизинен баягы өбөлгө болгон себеп болгон деген маселе үчүн биз ошол өмүр баянын баягы башатынан көбүрөөк токтолууга аракет кылдык. Мен ошол боюнча сиздерге бүгүн айтып берейин деп атам. Кудайым буюрса, Чубак устаз негизинен баягы көбүнчө мындай стандарттуу түрдө эле интервью бергендердин көпчүлүгү айтышат. Ушундай бир Жалал Абад облусунда мундуз айылында төрөлгөн, атасы мугалим болгон, энеси дагы мугалим болгон, педагогдун үйүндө, интеллигенциянын үйүндө төрөлгөн деп ушинтип мындай стандарттык түрдө маалыматтарды беришет. Бирок мен жалпы окурмандарга бир Чубак устаздын бир чындап Аллах Тааланын насиби менен ушундай бир аалымдык сапарына чыгышына башка бир факторлордон болсо керек деп мен китепти жазып баштаганда издеп баштадым. Атасы менен, анан ошол устаздары менен ушундай маектерди куруп отуруп, айылындагы аксакалдар менен дагы жолугуп сүйлөшүп отуруп, анан бир нерсеге көңүлүм түштү да. Бул эми атасынын айтуусу боюнча экен. Атасы айтат, биз атам Чубак устаздын чоң атасы Жалил аксакал, Жалил аксакалдын атасы Кошалы. Ошондо чоң атасы болуп калат, үчүнчү чоң атасы болуп калат. Кошалы аксакалдын эки баласы болуптур. Жалил, анан Калил. Жалил Чубак устаздын чоң атасы. Жалил аксакал менен Калил аксакал ошол эки бир тууган болушкан экен. Анан Чубак устаздын чоң атасы Жалил аксакал 47 жашында 1953 жылы дүйнөдөн кайтыптыр. 47 жашында. Бул жерде аябай маанилүү бир нерсе бар. 47 жашында дүйнөдөн кайтыптыр. Ошол мезгилде чоң атасы Тажыбай аксакал менен Тажыбай аксакалдын энеси Арзыбай аксакал жетим калышыптыр. Тажыбай аксакал 3 жашта экен, анын энеси 1 жашта экен. Анан ошол Жалил аксакал устаздын чоң атасы өлүм төшөгүндө жаткан мезгилде ооруп, ошондо бир арманын айтыптыр. Жаман агай. Мен бул дүйнөдө ушул эки баламдын бирөөсүнүн ушул элге, динге кызмат кылган бир молдо болсо экен деп тилеймин деп ушундай бир керезин айтыптыр. Алым болсо да. Эми Тажыбай аксакал дагы анын энеси Арзыбай аксакал дагы ал кезде кичинекей болушкан. Бирөөсү 3 жашта, бирөөсү 1 жашта. Бирок бул керезди Жалил аксакал аялына айткан. Аялы Чубак устаздын чоң энеси Үрият чоң апа. Бул Үрият чоң апа боюнча дагы айтам азыр. Ошо керес кылып айтат. Айткандан кийин бул нерсени көпкө чейин баягы балдар эми чоңоюп ер жеткенге чейин айта алган эмес. Бирок ер жетип чоңойгондон кийин балдарына айтат. Атаңардын ушундай бир керези бар болчу. Силердин бирөөңөрдүн молдо болсо, элге ушундай бир насаат айтып, кызмат кылса деген ушундай керези бар эле дейт экен. Бирок Тажыбай аксакалдын ушул өзүнүн айтуусу боюнча апамдын ушул керезини мен дагы аткара албадым. Мен жогорку окуу жайга тапшырып, мындай билим берүү тармагы боюнча кеттим, агартуу тармагында. Иним болсо Арзыбай колхозда иштеп, ал башка тармакта кетип калды. Ушинтип атамдын керезин аткара албадым дейт да.
атамдын керезин аткара албадым дейт. Бирок ошол атамдын ошол апам аркылуу калтырган керезини өмүр бою мен жүрөгүмдө сактадым дейт. Жүрөгүмдө сактап, менден дагы чыкпады, Арзыбайдан да чыкпады. Эми Арзыбайдын балдарынан чыкса, же болсо менин бир эркек балам болсо, ошонон чыкса деп ушундай бир үмүт кылдым дейт да. Бирок аны балдарыма айта албайм дейт. Ушинтип жүрөгүмдө сактап жүрдүм дейт. Ошентип анан кийин 1973-жылы Чубак устаздын эжеси дүйнөгө келет. Эжесинин аты Канышай. Тактап коеюн, угармандарга түшүнүктүү болсун. Гүлшайыр. Эжесинин аты Гүлшайыр, 1973-жылы дүйнөгө келген эжеси. Андан кийин Нурайын деген эжеси бар. Эми Гүлшайыр эжеден кийин эле Чубак устаз 1975-жылы дүйнөгө келиптир. Ошол Чубак устаз дүйнөгө келердин астында дейт, атасы ушунчалык эме болуптур да, мындай. Эми ал мезгилде азыркыдай медициналык өнүккөн заман эмес. Кыз төрөлөбү же бала төрөлөбү ал дагы белгисиз. Бирок Тажыбай аксакал айтат, ошол Гүлшайырдан кийинки наристем дүйнөгө келер алдында баягы атамдын айткан керези дагы деле жүрөгүмдө дейт, ушундай бир башкача бир сезим менен согуп турду дейт да. Андан кийин ошол ай күнүнө жетип, устаздын апасы Гүлжамал апа баласыны ошол дүйнөгө алып келген мезгилде эркек болуп төрөлөт. Башкача Чубак устаз төрөлөт. 1975-жылы 21 январда дүйнөгө келген экен. Ошол келгенде ушунчалык сүйүндүм дейт да. Мына атамдын керезине жүзөгө ашыра турган балам келди дүйнөгө депчи. Анан ошентип дүйнөгө келди дейт Чубак устаз. Бул нерсени кийин жогорку окуу жайына мектепте мыкты билим алып бүткөндөн кийин Чубак устаз жогорку окуу жайга тапшыра турган болот. Бул жерде аябай кызыктуу бир маалымат бар да. Чубак устазды ошол мектепте ушундай бир жакшы бир билим алып, кызыл диплом менен, аттестат менен бүтүргөндөн кийин ошондо мугалимдердин баардыгы айтышат экен. Сен ушундай бир мектепти мыкты бүтүргөн жигит, сен экономист болушуң керек, же болбосо юрист болушуң керек, же болбосо мындай башка бир тармакты тандашың керек, гуманитардык жакты тандашың керек деп ушинтип мугалимдер ушинтип кеңеш беришет экен да. Анан эми кантип ушундай бир кеңеш берип, баардык баягы шарттар молдо болушуна эч кандай бир эме жок да, мындай. Аллах тааланын бир насиби болсо керек. Ошондой болуп турган мезгилде анан кийин бир күнү баягы Чубак устазга атасынан баягы керезин айтат экен. Балам, чоң атаңдын ушундай бир керези бар эле. Ошол керези ушу сен ишке ашырсаң жакшы болмок. Молдо болсоң жакшы болмок депчи. Чубак устаз ал боюнча такыр ойлонгон эмес. Такыр анан кийин ары ойлонуп, бери ойлонуп, мугалимдери, достору, башка туугандары анын таптакыр башка бир кесиптин ээси болсо деп санап турган мезгилде жанагындай окуя болот. Ошондон Чубак устаз бул нерсе оюна келген эмес. Бир четине атасынын көңүлүн кыя албайт. Бир четине болсо шарттар башкача. Андан кийин ары ойлонуп, бери ойлонуп, эми ал мезгилде ошондой бир билим менен, мектепти бир мыкты билим менен бүткөн баланын молдочулукка барышы көпчүлүк адамдарга мындай бир башкача бир күтүлбөгөн бир кадам болушу мүмкүн дейт. Ошондой мезгилде анан кийин Чубак устаз атасына карап туруп айтат экен. Ата, мага бир ай убакыт бериңиз, мен ойлонойн дейт экен. Анан атасы макул деп анан кийин бир ай убакыт берет экен. Бир ай Чубак устаз ошо атасынын айрым жакын санаалаштарынын айтуусу боюнча Чубак устаз ошол Мундуз айылынын үстүндө адырга чыгып баягы тоого чыгып алып туруп кечки ошол ойлонуп, толгонуп, өзүнө бир
чечим кабыл алышты, ошо 1 ай ойлонуптур да. Анан ошо адырга чыгып ойлонуп жүрүп анан акырындан кийин бир Аллах Тааланын бир эмеси болсо керек, мындай бир жүрөгүнө бир жакшы бир илхам берсе керек. Анан 1 ай өткөндөн кийин анан атасына келип тургандан кийин айтат экен: "Ата, мен сизден 1 ай убакыт сурадым эле ойлонгонго, чечим кабыл алганга. Себеби мен бул чечимди кабыл алыш үчүн өмүр бою баягы бир кесипти аркалап, ошол кесип аркылуу мен өмүрүмдү өткөрөм. Ошон үчүн мен сизден 1 ай убакыт сурадым эле, 1 ай ойлондум, толгондум. Акыры бир чечимге келдим" дейт экен. Анын атасы ушундай бир чыдамсыздык менен күтөт экен да, кандай чечим айтат болот экен деп угам депчи. Ошондон кийин ошол чоң атам айткан керезди мен жүзүгө ашырайын, молдочулукту тандадым, молдо болоюн дейт деп ошондон өзүнүн чечимин айтат экен да. Ошондо атасы баягы баласына эметпей ушундай жашып кетет экен да, көзүнөн жаш алып, мына өмүр бою мен баягы көөдөнүмдө сакталып турган керезди мына аткара турган балам чыкты депчи. Ошентип анан кийин Чубак устазды анан кийин молдочулукка, илим жолуна, дин жолуна окутууга анан кийин сүйүнүшүп анан ошентип молдочулукту тандап калган экен да. Бул эми баягы Чубак устаз алым катарында дин жолуна түшүшүнө ушул окуялар ушунчалык мындай бир таасирин тийгизген экен да. Керес аманат, карасаңыз, эң сонун.